Бул жер тарихи жер. Дүние жаңы заман босогосунда турат. Кыргызстанда жаңы турмуш баштаганы турат. Атамекен партиясынын түптөгөн лидерлери мен, Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Анткени алардын заманы келди. Бүгүнкү кризисти Кыргызстан үчүн биз мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз. Өлкөнү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк, башка нукка бурууга, радикалдуу бурууга чоң мүмкүнчүлүк. Биздин команда өз ишин мыкты билген, мекенчил, татыктуу инсандардан куралды. Демек биз ишенимдүү айта алабыз, биз баарын жасай алабыз. Это знаковое событие. Я думаю, что вот где-то в календаре нужно это отметить. 17 августа 2020 года, исторический день, когда началась эпоха перемен в Кыргызстане. Атамекен партиясынын тизмесинде мындай кыргыз экономикасында, Кыргызстандын саясатында башы көрүнүп калган жаш, прогрессивдүү, билимдүү балдардын бардыгын башын бириктирип, мына ушулардын бардыгын башын бириктире алган бул Өмүрбек Чиркешевич болду. Бул ошол конструкциянын, жаңы демдин конструктору, автору болуп тарыхта калат. Биздин эң негизги команданын үч күчтүү жери менин оюмча бул дух, биздин рух, бекем рухубуз бар. Биз бош эмеспиз, өйдө ылдыйга сына бербейбиз, ысык сууга чыдайбыз. Экинчиси, ар бир адамдын өзүнүн принциптери бар. Биздин команда жаш жана тажрыйбалуу да. Ушу Атамекен негизи дайыма өзгөрүүлөрдү каалаган адамдар, ушундай бир трансформаторлордун партиясы болчу. Бүгүн да ушундай трансформацияларды кыла турган жаштардын келип Атамекенге кошулуп, алдыңкы саптарда болуп атканы мени абдан кубандырат. Азыр ошол 4-5 депутаттын санын биз 30-40ка жеткирип алсак, анда бизде мындай бир идеалдуу парламент түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кубаттуу парламентке болот. Кубаттуу парламент, кубаттуу өкмөттү курайбыз. Ошондо президенттин бийлиги, азыр каша чапкан бийлиги басаңдайттагы бийликтеги тең салмактуу бийлик будактары пайда болот. Күчтүү парламент бул уурдатпайт, жедирбейт, тынбай иштетет.